Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору Нарын шаарыбыздын так ортосунда жайгашкан Нарын шаардык Эсенгул Ибраев атындагы номер 4 орто мектептин жаштары менен жара көрүүбүздүн куттуу коноктору менен Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору эфирде. Саламатсыздарбы? Бүгүн ушул бизге бөлүнгөн убакытта Калгул бай атабыз мындай деп айткан экен. Кыйкырыгын кырашпай күн кыскарган бул заман. Кылса жумуш бүтпөгөн күн кыскарган бир заман деген экен. Демек, азыр 21 кылымда биздин жаштарыбыз өтө убакыт аз, жана ошондой эле техника, билим, заманбап жашоо келди. Бүгүн бизге бөлүнгөн убакыттын ичинде жаштар жана цивилизация деген темада сүйлөшөбүз. Андыктан биз менен алыстабай бирге болуңуздар. Ушул жаштарыбызга конок серепчи болгон биздин куттуу конокторубуз бар. Анда сиздерге тааныштырып өтсөм, Эсенгул Ибраев атындагы номер 4 орто мектептин мүдүрү Токтогон Ажы Качкынбаев агайыбыз конокто. Жана ошондой эле коомдук ишмер, дилмүрөгү адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү доктор Өзбек Ажы Чотонов конокто. Кош келдиңиздер, урматтуу жаштар, урматтуу коноктор. Ушул жаштар жана цивилизация дегенди кандай түшүнөсүздөр? Анда биз коноктордон баштасак. Сиздер эми көп суу ичип, көп аба жутуп, ушул убакытка келдиңиздер. Анда сөздү сиздерден баштайлы. Азыр мына цивилизация дезеле ушу биздин жаштарыбыз өздөрүн кечимпе кылып, жылаңачтанып, кутуруп атат да. Аны ойлойт ушул цивилизация экен деп. Мен айтмакмын, бул цивилизация эмес, бул канализация деп. Цивилизация деп ошо сүйүү, анан мода деген ар кандай бир ыплас нерселерине берилип, анан ошону цивилизация деп ойлойт да. Ошо көрүнгөн жерде сүйүшүп жүрөт, жабышып жүрөт. Ошо мен айтам, бул цивилизация эмес. Бул адепсиздик эң баштыкта деп эсептейм да. Сиздин оюңузга кошулам. Себеп дегенде ар бир адамдын оюн неметиш керек, угуш керек. Жана ар ким ойлогон ар башка да. Мисалы сиз айтып атасыз, ушинтип жылаңачтан алып бул деген канализация депчи. Бул сиздин оюңуз болушу мүмкүн. Азыркы учурда болсо бардыгынын ою башка. Чындыгында жана Европа жакта тураганыбыз чын. Бирок деген бардыгы мезгил өзү көрсөтөт да. Мисалы мурдакы учурларда бардыгы ыйман, мындай ыймандуу болчу да бардыгычы. Азыркы учурда чындыгында ыйман бузулуп бартат. Бирок деген азыркы учурда ар ким өзүнү үчүн неметип калган, жашап калган жана неметип жүрөбү? Мен суроомда, мода кийзе болобу, жигиттерди сүйзө болобу? Жок, эми ар бир адамда сүйүү, жүрөгүндө сүйүү болуш керек. Мисалы сүйүүнүн түрлөрү бар да. Ата мекенди сүйүү. Азыр мындай да, кыздар менен жигиттер жабышып, көчөлөрдө, парктарда, ал эмес класстарда жабышат да. Анан бул незе цивилизация да. Азыр уялбаш керек цивилизацияда. Анан жип жылаңач болуп жүрүзөт мейли. Эми чындыгында деген адам деген сүйүш керек. Негизи милдеттүү да сүйгөчү. Мисалы деген ошо сүйүп анан кийин кол кармашып, бирге кол кармашканда ошо сүйүп неметкенге укуктуу да. Эгер ата энеси ал үчүн чечпеш керек. Ал ошо анан деген жана көчөлөрдө кучакташып жүрөт деген чындыгында уят, чындыгындачы. Сүйүү улуу нерсе болуп атпайбы? Уяттан да өйдө болуп атпайбы сүйүү? Анан чыдай албай, экөө биринчи колун кармап, анан башка жерлерди кармап да. Жок, эми сүйүү десе эле мындай кучакташып баскан эмес да, бул сүйүүгө кирбейт, бул чындыгындачы. Мына кечеле бир кино көрүп атат да. Бир айдан бери экөөбүз жүрөбүз, эмнеге бирде жолу мени кучактабайсың деп атат да кыз. Наразы болуп атабы? Наразы болуп, эми сүйбөйсүң деп атат да. Эгерде ал кино болсо, ошо чыныгы турмуштан берсе керек. Бирок деген сүйгөн адам деген эми обязательно кучактап калыш эмес. Мындай жүрөктө мындай бири-бирине сезимдер болуш керек. Кандай сезимдер болуш керек эми ошол айтып өтсөң?
Эми мындай Анда жактыруу. кучакташса сүйбөйт анда. Жок, эми аны деген айта албайм, кучакташкандар сүйбөйт депчи. Аякта сүйүшкөндөрү да бар, сүйүшпөй жөн эле кучакташып жүргөндөрү деле бар. Сүйбөгөндө кучактайбы? Кучактай берет менин оюмча. Жок агай, сиз айтып атасыз да, мынтипчи кучакташкан деген бул туура эмес депчи, кол жетелешкен туура эмес деп. Мен сиздин оюңузга кошула албайм. Көчөдөн жетелешип кучакташып бараткан туура эле да, мисалычы кыз жигит турлап бараткан. Бирок жана сиздин айткан оюңуз, биз кучакташып көчөдөн өп кишилердин көзүнчө туруп алып, бул кылган иш албетте уят, а бирок жана кол жетелешкенде мен сиздин оюңузга кошула албайм. Кээ бирлер бар, мисалы көчөдө туруп алып чоң элдер кетип баратса, бири-бирин карап өбүшүп аткандарчы. Булар туура эмес. Кээ бир адамдар өбүшөт да, кээ бир жаштарчы. Бирок биз өбүшпөйбүз. Ошолордун артынан сиз деген, бизди деген айтып атасыз да. Силер баарыңар ушундайсыңар, баарыңар жамансыңар депчи. Сүйүү деген сөздүнчү баркы деген азыркы заманда деген кеткен деп айта алам да менчи. Анткени бул деген сүйөм десе эле азыр мисалы да балдар деген кыздарга деген сүйүүсүн мындай билдирип аткан кезде бул чоң подарка берип койсо, бул мени сүйөт деген түшүнүктө да. Бирок мен буга кошула албайм. Бул дагы деген бул ошо жанагы неметпе кучакташып, өбүшүп депчи. Мындай азиреттин айтканына мен кошула албайм, болот депчи. Анткени бул деген ыйманга жатпайт десек жаңылышпайбыз да. Бул кайдан билебиз, кийин экөө үйлөнүшпөйбү, мисалычы, анан үйлөнгүчөктү андай өбүшүп, кучакташып. Балким жаштар өстү, 21-кылым келди, цивилизация өсүп атат, техника, интернет деген келди. Балким заманбап болсо керек. Жок, бир чети азыр деген мындай көнүмүш иш болуп калганда, мындайчы, мындай көзүбүзгө көрсөк мындай таң калыштуу эмес, мындай көзүбүз көнүп калганда андайларды көрүп элечи, баягы эле деп калабыз. Кадимкидей эле. Кадимкидей элечи. Бирок мындай айтканда деген ошол башка адамдардын көзүнчө кучактап, өпкөндү мен мисалычы, бул чыныгы сүйөт экен деп айта албайм да. Анткени эгерде деген аныгы сүйсө, мындайчы адам бири-бирин сүйсө деген мындай эл алдында дагы анын баркын кетирбейт деп ойлойм да. Мен айтайын дегеним 5 кол тең эмес да жашоодочу. Ар кандай болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн мода деген түшүнүк бизге ученыйлар айтып атат, бул эң акыркы эле изилдеп аткан илим эмес, мода илгертен эле бар болчу депчи. Модалуу кийиниш керек. Бирок мен айтайын дегеним, мода биз моданы эмес, бизди мода куулап жүрүш керек депчи. Анан жанагы сүйүү боюнча айтайын дегеним, эми адамдар бири-бирин сүйүшөт, там жетелешип, паркта басып, кучакташып, а бирок болбойт да, слишком эле запрещать эткенгечи. Эмнеге жетелешесиң, неметесиң, кучакташасың. Анан кийин ошо адамдар кучакташпай, жетелешпей, барбай, өткөрүп кетсе жаштын, анан кийин 40-ка 50-ге чыгып жатып алып ойлонот да, мен деле жаштыгымды мындай өткөрүп коюптурмун. Анда суроодо жаш кезекте ойноп алыш керек экен да. Ар ким менен кучакташып, кийин картайганда кейбей турган болуш үчүн жаш кезде бир нече жигит менен ойноп. Жок, мен айтпайм. Ар бир нерсенин чеги болот. Анын Чеги кандай, чегин айтып койсоң. Мен жетелешкендин, кучакташканда, өбүшкөндүн деле чеги болуш керек. Ошол Жок, эми Кыргызстанда бизде анчалык өнүккөн эмес. Мисалы, Америкада, батыш өлкөлөрүндө аябай эле өнүккөн. Аякта мектебинде деле туруп алып кучакташып, өбүшүп жетелешкендерге алар да эчтеке дебейт. А бирок биздин менталитетибиз, ата-энелерибиз бизди тият да, ай балам, кошунам көрсөм эмне дейт? Кой жетелешпе, ата-энем калып калды цивилизациядан. Цивилизация келип калды, ата-энең болсо калып калды. Ошон үчүн Американы тураш керек да, тура? Міне ата-энеден уялганда, міне улуулардан уялганда, міне цивилизация болгондон уялбаш керек. Жылаңач деле жүрөш керек. Эмнеге кооз денеңди көрө өсүбөш керек. Жок, болушу мүмкүн эмес. Моданы эми модалуу кийинсе, это не значит барып жылаңач кийиниш керек. Это моданда өзүнүн немеси болот, өзүнүн классикалык, неме, ана кийинет. Бирок мен айтайын дегеним, жаш кезде баарын баштан өткөрүш керек, анан барып такалыш керек. Балким өзү ичиш керек. Жок, ичиш керек, чегиш керек. Баарын деген ресторандарга барыш керек, анан күйөөң жөрбөй коет да. Ооба, жибербей коет, ошон үчүн ошого чейин көрүш керек, көрүш керек.
ооба ошого чейин көрүш керек деп ойлойм да. Бирок баарын чеги менен, анчалыкка кетпей чеги менен. Бирок ошо адамдар деле хаталарга барсаң, хаталарга 3 күн 4 күн жата албаш керек, туурабы? барып көрүш керек деп ойлойм, бирок баарын чеги менен жасаса, мен ойлойм баштан да өткөрөт, анан чеги менен да болот. Чеги кандай болот? Менен бираз наркотик. Жок, наркотик ичкен чеккенден башкасын кучакташып, жетелешмей, ана моданы кийинсе, мен ошо туура деп ойлойм да. Вот моданы эми юбка канчага чейин уже чеги? Юбканын чеги. Тизеден Өйдө кайерге чейин? Билбейт экенмин, аны ар кимдин өзү, мен айтып атпайм 5 кол тең эмес. Мисалы мен кандай кийинсем, мен өзүм идеямды бирөөгө навязывать этпейм. Потому что биз демократиялык өлкөдө жашап атабыз, бизде свобода бар. Биз ошонубуз менен дүйнө жүзүндө баркталып даңталып атпайбыз. Кыргызстан Азыр Кыргыздын кыздары дүйнөдө номер 1-ге чыгып барат да. Уже бүт Москва, бүт толуп кетти да, жанагындай денесин саткан кыздар, кыргыз кыздар. Филиппинканы айтпайт да. Филиппинкалар ушундай денесин сатып жүрүптү, чет өлкөдө айтпайт да. А филиппинкалар өзүнүн эле өлкөсүн сатып жүргөн. Биздин кыздар уже экспортту толтуруп барат, Эмиратты толтуруп, Москваны толтуруп атат. Анан бүт жерде номер 1 болуп баратабыз. Денесин сатып, анан төрөп таштап кетет боюнча. Жок, ал эми бир деңгээлде болуш керек деп ойлойм. Бирок биздин кыздарыбызды бир америкалык волонтер айткандай, такие цивилизованные девушки будто ходят как ангелы деп айтканда, бир америкалык волонтерлор биздин кыздарыбыз ошондой эле айткандай эле анчалыкка жетелек. Например, өзбектер, там тажиктер кетип атса мүмкүн, бирок кыргыздардын деңгээли ага жетелек. Мен сиздин оюңузга кошула албайм. Мода десе эле биз көчөдөн жыңалашып жүргөн жокпуз да, туурабы? Мода деген өзүнүн чеги болот. Чеги болгондо слишком ачык кийинип, слишком жабык кийинген да туура эмес. Сиз жанагы хатага барып, арак ичип тамак чегиш керек деп айтасыз да, көп жаштар ушинтет депчи. Мен ага кошула албайм. Ар бир Кыргызстандын ар бир жаштары антип тамак чегип, арак ичип жүрбөйт. 5 кол тең эмес, буга кошулам. Тең дагы болбойт, Болбойт. Конкурс красотага катышасызбы? Конкурс красоты. Жок. Сулуулар конкурсуна. Жок. Ал эмне жакшы эле да. Жакшы, бирок катышпайм. Жакшы, бирок катышпайсың. Эмнеге? Жакшы да. Жакшы, бирок үйүндөгүлөрдүн немесине. Атенең болбойбу, макул болбойт, Эмнеге? Эмне үчүн? Бүт нарынга чыгып, ачык кийинип алып чыккан кереги жок. Сулуулар конкурсу да бул да бир жемиши да, цивилизациянын жемиши, туурабы? Ооба. Эч нерседен уялбаш керек. Анан жылаңач болуп алып, элдин көзүнчө ары бери базыш керек чайпалып. Туурабы? Купальниктерди кийип, коос. Элдин алдында жүрүш керек. Бул цивилизациянын жемиши. Жок, бул конкурстун шарты болуп эсептелинет да. Эми ар бир киши өзүнөн болот. Мен ойлойм, ушу ар бир адамзат сүйүш керек депчи. Анткени сүйүү дегенде бул кичинекей кезинен эле эмес, бул сүйүү дегенден өзүнүн убагы келет сүйгөнчү. Жигит менен сүйлөшкөндө өзүнүн убагы келет. Мектепти бүтүп, чоң студент болгондон кийин да сүйгөнгө жетишесиң, сүйсөң болот. Ошону сүйүнгөн жетип, экөөң бир болуп, экөөң баш кошсоң да болот. Ошондо күйөөңдү сүйсөң, кандай бактылуу гана болосуң. Күйөөң сени сүйүп, экөөң бири-бирини сүйсөң, кандай бактылуу болосуң. Мен укканда мындай депчи, бир эки аяштар болгон достор. Бирөөсүнүн аялы ош досторунун көзүнчө эле өп, кучактап ушинткен болот да, мындай кучактап өп, уялбай эле. Бирөөсү. Экинчи досунун аялы болсо хиджаб кийип, өппөй эле мындай жоош болот да. Анан кийин ошо кучактап өпкөн аял ошо бейиштин адамы болуптур. Анткени күйөөсүн чын жүрөгү менен сүйүптүр. Мен ойлойм, аялдын жүрөгү күйөөсүнө болсун деп, күйөөсүнүн жүрөгүнүн какой-то части аялына, калганы Кудай Таалага болуш керек. Күйөөүнө сүйүүсүн, элдин көзүнчө, кайната кайненесинин көзүнчө. Жок, мен айтып айткан жокмун, беки. Просто ошо мисал гана келтирдим да, ошондой. Анткени ошол аял эмнеге 5 кирди, анткени ошо чын жүрөгү менен сүйгөн да. Берки аял болсо, берки досунун аял болсо, ал деген унчукпаганы менен зато күйөөсүн сүйгөн эмес, күйөөсүн ыраазы кылган эмес.
Сулар конкурсу бул деген жакшы эле иш деп ойлойм мен үчүн. Анткени бул сулар конкурсуна деген өзүнө бүт баары өзүнө кандай десем өзүнө жараша да. Ачык кийине, жабык кийине бул өзүнө жараша. Ачык кийинбей деле чыгып койсоң деле болот аяка. Мындай кандай десем. Шарты бар да, жылаңач болуш керек. Жок, кандай шарт берилбейт аякта. Энте эстенби? Супер инфонун конкурсун көргүзөт дейт го, мен көргөн жокмун. Бирок элдер көрүп тур, анан ошо баары айтып атат, мына жеп жылаңач болуп чыгарат дейт. Бүт баары жылаңач жүр дейт да. Айтып атам го, ошо бүт баары өзүнөн зависит депчи. Жылаңач болуп чыккысы келсе чыга берсин, башка. Жок, мен чыгып көргөм, бирок андай условиялар жок жерге чыккан болчумун менчи. Конкурска, ушул конкурсуна. Бул биринчи, экинчи, биз баарыбыз пендебиз, бүт баарыбыз бул жашоо бирге элебиз, бирге кетебиз. Бүт баарын попробовать этип көрүш керек, бирок чеги менен. Кандай алып көрүш керек? Бүт баарын Эмнелерди көрүш керек? бүт баарын дамын тартып көрүш керек да. Вино кичине. Жок. Кичине эле. Жок, аны деле ичип көрүш керек, бирок чеги менен. Чеги кандай болуш керек? Чеги Кичине ар бир жигитти жытап көрүш керек. кээ бир любопытный кишилер бар да, мындай дам көрсөм дамыгандай болуп экен деп любопытныйлар бар да. Ал дам көрсөм, бирок экинчи мындан кийин мындай запойго түшүп кетпеш. Жигиттердин дамын татып көрсө болот. Болот. Жигиттердин дамын байкаш үчүн өзүнүн алып жүргөнүн жанакы тыкандай өзүнүн акылына карап эметиш керек. Дамын ошо. Кичине попробовать этишет. Вкусныйбы, вкусный эмеспи? Ким билет бул? Кишинин ичип жей албайсың да кишиничи, мындай өңүнөн Өбүп көрсөң билет, таттуу же ширин же ачуу. Өзүнүн акылын жана өзүнүн эркектигин көрсөткөндө ошол накта жигит болот деп эсептейм. Чындыгында жа Суперинфонун сулар конкурсун көргөм. Ал жакта баардыгы купальникчен чыгышкан. Бирок деген биздин нарын шарыбызда андайларды совсем жолотпойбуз да. Чындыгында тиги өнөрүн главный өнөрүн көрсөтөт. Талантын жана мындай жабык кийим кийгенге аракет кылат да, бияк нарындыкча. Анда силер цивилизациядан калып калдыңар да. Жок, ал цивилизацияга кирбейт. Цивилизация азыр жеп жылаңач болуп жүрүү. Мисалы мына Европада жылаңач банялар бар. Эркек аялдар бир кирип жуун эле жеп жылаңач эле. Ал цивилизацияга кирбейт, ал ыймандыкка кирет. Ошо немеси менен ыйманыбыз кандай жоголуп бараткандыгын көрсөткөндө ошо купальникчен чыккандарчы. Нарындыктар Кудайга шүгүр. Ошолор ыймансызбы? Плавкачан чыккандар ыймансызбы анда? Ыймансыздыкка кирет. Жүрөгүндө ыйман бардыр. Жок, жүрөктө ыйман болсо, кичине болсо да намыстанып чыкмак эмес да ошо конкурскачы. Бир нече акча үчүнчү. Акча эми колдун кири, бул ыйман аябай. Ыймандуу кыз анда чыкпайт да, жана андай конкурска. Андай конкурска чыкпайт. Өтө биздин жаштарыбыз көп болуп атат, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар. Сиздерге нарын шаарын жаштар сүйлөп берип жатат, анда жаштар сүйлөсүн. Бул деген кийим боюнча айта кетсем, мындайча айтканда деген мындай катуу кылып айтканда биз деген кийимчен жылаңачпыз деп дагы ушинтип айткандарды уккамда, мисалы ден чыпташкан кийим, ачык кийим, мындай кийимчен жылаңачсыңар депчи. Анан мында деген бул биз деген бул жашоого келип деген бардык нерсенин барынчы мындай көрүп көрүшүбүз керек деп атпайбы, попробовать этип көрүшүбүз керек депчи. Бирок бир четте деген чени менен деп атпайбы, биз деген көбүнчөсүнүкү элечи мындай ойдо да, бул жашоодо деген өмүр бою эле ушул жашоодон деген өтүп кетпегендей эле мындай ошол мааниде эле айтып атышат да, бүт баарын мындай көрүп көрүшүбүз керек депчи. Бирок деген биз деген бияка деген убактылуу келген соң бияка жашап, бирок акыреттин деген ишин бүтүрүшүбүз керек да, биз ошол акыреттин ишин бүтүрүш үчүн бияка келгенбиз. Арман калып калбайбы? Арман калып калбай, жана андай, тети кыз айтты го, бир 50ге чыкканда мынтип жатып алып, мен көрбөп турмун да ошону деп. Мен оюм боюнчачы адамдардын азырдын руху деген ачыкка деп айта алам да. Анан бирок ишенем ошол мындай руху деген ыйманга толуп, жана андай баарын попробовать этип көрүш керек деген ойлору деген бирде болсо бирде жоголот болуш керек деп ишенем да, толугу менен. Жаштар сүйлөсүн. Мен сизге толугу менен эле кошулам, анткени модага каршымын. Биз кыз бала деген хиджаб кийиш бул биздин фарзыбыз. Жанакыл баарын попробовать дегенге мен толугу менен каршымын. Таптакыр каршымын да, анткени биз деген бул жашоого намаз окуп, Кудайды тааныш үчүн келгенбиз. Ошо Кудайды таанып, баркы дүйнөдөн мындай бейиштин жолун каалайм да. Бияк жашоо бул деген жөн эле бул деген бияка развлечение кылып эле жөн эле мындай
Мен деген иншалла 11-ті бүткөндө Кудайым буйрса кием. Жана мода жөнүндө айтып атасыздарбы? Европаны тура эле жылаңач кийинип калдыңар депчи, ал адамдын өзүнүн ички рухсунан болот да. Эгер акыл эси ордунда болгон адам болсо, ал өзүнүн турум кийимине карап, мен кандай кийинип жүрөм, мен элге окшош кийинип жүрөмбү же башка элге окшош кийинип жүрөмбү деп. Эгер мисалы кыздар баары эле мындай ачык же мындай кийинип калса, кой мен тигиндей кийинейин деген болбойт да. Анткени деген ал кишинин өзүнүн ички дүйнөсүнөн болот. Биз деген бул дүйнөгө сыноого гана келгенбиз. Анткени биз жанагы ар кандай немени попробовать этип келишибиз керек. Анан кийин өкүнүп калбайбызбы деп атпайбы? Буга мен таптакыр кошула албайм. Анткени деген бул дүйнөгө сыноого келген соң баарын эле мен тигини неметейин, мен муну байкап көрөйүн же, например, вино ичип көрөйүн же сигарет чегип көрөйүн эмес да. Бул дүйнөдө мен ушу Аллах Тааланын жолунда жүрөйүн, намаз окуйын, көп болсо жума намазга барайын деген сөздөр. Анткени бул жерде мен сыноого келдим эле, кой мен муну жазай калайын, анан тинте калайын деген болбойт. Сиздин жанагы ачык кийинип жүргөн деген кийимге мен таптакыр кошула албайм. Адамдын өзүнүн мындай акыл эси ордунда болсо жакшыраак кийинет да. Анан цивилизацияга каршы келип калбайбы? Караңгы болуп калбайбы? Жок, цивилизацияга эмнеге караңгы болуп калат? Нарынын жаштары көрдүңүзбү сиз ушактан же бирөө мындай ачык кийинип жүргөнүн көргөн жоксуз да. Доказать эте албайсыздар. Эмне сен мындай кийинип жүрөсүң депчи. Туурабы? Цивилизациядан артпай калуу эмес бул. Жазында да ушундай кийинип жүрөсүңөр силер? Жок, жазында да биз ушундай кийбейбиз. Биз адамдын погоданын өзүнүн времясына караша кийебиз. Например, кышында куртка кийебиз да, жайында куртка кийип алган киши жок да, туурабы? Анда цивилизациянын эмнесин алыш керек анда? Цивилизациянын өзүнүн мындай жакшыраак, мындай элге өзүңө мындай келишимдүү немесин алыш керек да. Цивилизация деп элет, тиги менен мынтип жүрүптүр, муну менен алгайын деп. Анан сүйүү жөнүндө айтсам, ар бир адамдын өзүнүн сүйүүсү болот. Адамга болгон сүйүүсү, тунук сезими болот да. Анан сүйүшөт десе эле мектептен жабыша калып, кучакташып калыптыр депчи. Нарынын же Кыргызстанды билбейм, өзүмдүн ушун жашап жаткан өзүмдүн нарында эле окуучуларды көргөн жокмун да. Мен школдон сабак учурунда кучакташа калып, же перемене учурунда кучакташа калып, бул биздин менталитетке жатпайт дагы. Көрүнүш жок, Көрүнүш жок бул жактачы. Нарында хата деген балекет жокпу? Жок, сиз өзүңүз ажысыз, Анда жаргон сөздөр сүйлөгөн болбойт да. Хата, Жок, мен сурап сигарет, мындай депчи. Ажы өзү мындай туура сөздөр менен сүйлөш керек. Сиздин да кемчиликтериңиз да бар да, мындай айткандачы. Өзүңүз жаштар сүйлөсүн. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бул нарындын жаштары сиздерге сүйлөп жатат. Ар бир жаштын ою баалуу. Анда бизде өтө нарындын жаштары ушундай курч сөздөр менен өздөрүнүн ойлорун айтып жатат. Анда жаштар келгиле. Мен жанагы цивилизация, модаланып кийинбей калса эле цивилизациядан калып калган дегенге такыр кошулбайм. Анткени цивилизация бул деген модаланып эле кийинүү эмес, цивилизация болгондо бул деген өлкөнүн өнүккөнү болот. Если өлкөң өнүксө, если тиги адамдар, жашоочулар, ошол жакта жашагандар ынтымактуу, биримдиктүү болсо, гана ошондо бир кийим кийгенге чечимге келе алат деп ойлойм. Моданын, кийимдин модасы болгондо ачык, не только ачык кийимдердин модасы болбойт, анын жабык кийимдердин да модасы болот. Мисалы үчүн хиджаб деп коеюнчу, хиджабтын да модасы болот. Анын ар кандай мода дегенде кыска, узун эмес, анын деген ар кандай түрлөрү, кооздугу гана болот. Мен ойлойм ошо, если өлкөң өнүксө, адамдар, жашаган адамдар биримдикте ынтымакта болуп, бир кийимге чечим келсе, ошондо өнүгөт, цивилизация ошо болот. Жаштар сүйлөсүн. Байке, бул жердечи мындай цивилизация деп эле анын артынан ичип эле жылаңач кийинген болбойт да, туурабы? Анан негизи мусулмандаргачы бул намаз окуш керек, хиджаб кийиш керек кыздаргачы. Бул фарз нерсе. Анан Сен кандай түшүнөсүң? Сен үчүн бул эмне? Эки жертен бар да. Мага мен оюмча бул деген цивилизация деп эле жылаңач кийүүнү болбойт да. Анан эмнесин алабыз цивилизациянын? Же өтүп кетеби бизден?
техника, технология. Өтө ачык кийинбей, өтө жабык кийинбей эле орточо кийинсе болот да. Цивилизациянын эмнесин алабыз? Алса болобу же цивилизацияны Кыргызстандан ары чыгарып жиберелиби? Техника, технология, компьютер, нанотехнология. Мен айтайын дегеним, ар бир адам эмне кылса өзүнө жашайт да, жаман жол менен барабы, ал да өзүнө жашайт. Жакында мен Секрет деген фильм көрдүм. Ошо фильмде айтты да, ким ошо кандай настрой менен жасаса өз настрой болот депчи. Бир нерсени деле биз настраиваемыз же. Если биз өзүбүздү жакшы жакка үндөсөк, жакшы жакка кетебиз. Анан кийинген кийим тууралуу айтайын дегеним, Жубак Ажы Жалилов өзү айткандай, могу хиджаб кийип алып жаман иштерге барган кыздар аябай көбөйүп атат деп атышат да. Хиджаб кийип алып Токмокто ушундай случай болду. 5 кыз хиджаб кийип алып ошо сабап кетти да. Кимди сабап кетти? Кыздарды сабап кетиптир да, налог салып ушундай. Ошону Жубак Ажы айтты силерге. Ооба, ушу немеден көргөм да, көп ушундай сабап кетиптир. Анан ыймандуу болгула кандай, мен айтам, туурабы? Туура эмес анткени. Анан биз жылаңач кийинип алып анан мындай тигиндей модалуу кийинсек да биздин жүрөгүбүздө ыйман, акылыбыз менен жашасак жакшы туура деп ойлойм. Супер инфого катышкан кыздар жана конкурс красоты. Ошолордун уяты барбы, ыйманы барбы ошолордун? Жок, эми ал бир кемчилиги бар, неме купальниктен чыккан. Жакшы жери бул декен өзүнүн элдин астында оюн, пикирин өзүн көрсөтө алып атат да, көрсөтө алат. Бул эң чоң жетишкендик деп айтам. Даже мен туруп макта сиздин астыңызда сүйлөп, неметип аткан бул да мен чоң жетишкендигим, мен да ойлойм алардын да чоң жетишкендиги. Окуучулар тигил цивилизациянын жакшы жагын алыш керек, моданын чеги болуш керек деп айтып атышат да. Анткени мектепте жогорку окуу жайына салыштырмалуу тартиптин деңгээли катуу да. Анан булар азыр ата-энеси менен чогуу турушат, ошондуктан ата-энеси көзөмөлдөп тургандыктан эгерде булар мындайча айтканда аябай эле ачык-чачык кийингенге батынып бара алышпайт. Эртең күнүбүз ушул эле окуучулар мектеп бүтүп шаарга окууга барса, ошондо алар аябай эле цивилизациянын жаманын да алат, чексиз модага кирип кетишет деп ойлойм да. Цивилизацияны эмнесин колдонуш керек, эмнесин колдонбош керек. Мисалы мен цивилизациянын баары жаман деп жокмун, туурабы? Эме жакшы жерин колдонуш керек, жаман жерин колдонбош керек. Менин оюм деген ушундай. Анан ар ким жаштардын өзүнүн ойлору бар. Жаман жер эмне? Кандай? Жаман жер эми жанагындай жаман нерселерге тиги кыздардын бузулуп кетиши, жана эме балдарын арак ичип, ушундай да. Кыскасы жашоо турмушта ар кандай болуп атпайбы, азыр көрүп атпайсызбы? Мисалы мына агент да. Ушунун жакшысы барбы, жаманыбы? Жок, эми ал ыймандуу киши кандай колдонот, мисалы агентти? Мен оюм боюнча мындай да. Агентте деген, агенттин деген мисалы үчүн алыста досторуң болсо, алар менен мындай телефон аркылуу байланыша албайсың да. Интернеттен болсо байланышасың, бирок деген ал интернет деген кечке эле отура бербестен деген өзүң убагы болот да. Эме сабак учурунда отурбаш керек, өзүң бош убактың болсо, эгер бош убактың болсо отурсаң болот, анан бош убакты кээ бирөө бар тиги Арзан, ыкчам, ыкчам. Рахмат. Саламатсызбы агай? Мен ошо азыркылар жаман деп атпайсызбы? Сизге ошо 100% жаман дегенге кошула албайм. Бирок сиздики дагы бир жагынан, дин жагынан алганда сиздики дагы туура, жана кучакташып, өшүп, жана көчөдө жүргөндөр ошо күнөө дин жагынан алганда. Болбойбу? Болбойт. Эмнеге? Ошо 21-кылымда азыр. 21-кылым болсо деле ал мисалы ошо дин жагынан айтып атпайбы агай? Туура эмес депчи. Бул туура эмес. Жетелешип жүргөн бул ар бир адам эле жетелешет, жүрөт да. Ар бир адам эле сүйөт. Жана мода жагынан айтсак, тиги мода деген ал мисалы мода деген ошо кыска көйнөктөрдү кийип алса эле бул мода деп эсептелбейт. Ошо өзүнө жарашыктуу кийинсе, кийинип жүрсө ошо жүрсө болот да. Кыска кийим кийсе болобу? Жарашыктуу кыска кийим кийсе болобу? Майка, жарашыктуу майка кийсе, азыр мына кыздар трусичан жүрүп атат көчөдө. Балдардын трусисинен да кичинекей. Мен Кыргызстандан көрө элекмин да ушу эркектердин турсасынан да кичинекей немени кийип алып кыздар жүргөн. Жашташып берсин. Башка жактан көрсөтпөйм.
саламатсыздарбы? Сиздер ушу айтып атпайсыздар ушу сүйүү деп эле ушу көчөлөрдө өбүшүп жана кучакташып жүрөт деп. Мен буга деген каршымын. На 100% эле каршымын. Анткени сүйүү 21-кылым цивилизация деп эле көчөдө эле басып, өбүшүп жана кучакташып жүргөн мен чыныгы сүйүү деп эсептебейм. Анткени эгер бала менен кыз өзү чыныгы сүйсө, анда экөө тең бири-бирине уважение болот дагы, андайларга эч качан барбайт деп ойлойм да. Бул жана кучакташып өбүшүп жүргөн бул сүйүү эмес. Экинчи бул сиздер жана форманы өбүшкөн неуважение анда. Жок, агай мен неуважение деген жокмун, просто бул өбүшкөн деген ооба неуважение эле да. Мындай раз уж экөө бири-бирин сүйгөндөн кийин андайга барбаш керек. Сүйгөнүн билдирет да, кучактап. Өбүп жанандай. Туурабы? Неуважение деп атасың. А бул болсо сүйүүн билдирет. Жок, чын эле бул айткандай сүйгөн, ал сүйгөн мындай башка жол менен эле билдирсе болот. Не обязательно ошону кучактап же ошону өбүп же ошентиш керек. Мен мындай немелерди ойлойм, тошта балдар жөн эле кыздарды пайдаланып атат депчи. Ошондой ойлойм да. Анан экинчи бул форма деп атасыз, агай ушинтип кыздар турсий деп. Мен мындай кыргыздын кыздарын андай элестете албайм. Андай эч качан болгон эмес, болбойт дагы. Знаем то, что биз билебиз то, что ошо неме биздин кыздар азыр меми нарында мындай ооба мындай көп университетте кыздар мындай окуучулар антпейт, бирок Бишкекке шаарга барганда жандай кыска кийинип кетишет да. Биз ооба албетте ошондой Европаны туруп атабыз, бирок мода деп эле бербей, ошо моданда өзүнүн чеги менен кийиниш керек да. Жандай слишком кыска юбка кийип ачык жүрүп, биз кыргыз болгондон кийин өзүбүздүн менталитетибизди сакташыбыз керек. Биз расыз ушул дүйнөгө бир жолу жаралгандан кийин ошо тиги акыреттен ошонун баарына жооп беребиз. Ошону Алла Таала берген суроого биз жооп таба албай калбас, немен кылбашыбыз керек деп ойлойм да менчи. Жаштар сүйлөсүн. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радиочулар, бизге бөлүнгөн убакыт барган сайын карып баратат. Ошондой болсо да бүгүн ушул биз нарындын жаштары менен жаштар жана цивилизация деген темада сүйлөшүп жатабыз. Эми урматтуу жаштар, ушул жакшы жактарын, анан жаман жактарын кимге пайда, кимге зыян, келечектеги балким чоңдорго, ата-энеңерге кандай оюңар бар, сунуштар бар, анда жыйынтыктап берсеңер. Цивилизация деп жакшы жерлерин алышыбыз керек. Цивилизация болгону менен нанотехнологиялар пайда болуп атат. Илим жактан өнүккөндөр көп болот да цивилизациyaданчы. Цивилизация деп эле мен сиздин оюңузга кошулбайм. Цивилизация дегенде эле ар бир кыз көчөдө турсимайкачан чуркабайт да, туурабы? Ал өзүнүн тарбиясынан болот. Ар бир адам барып эле бир мен ар бир кыз чуркайт деген жокмун. Көп кыздар чуркап атат. Жок, билип атам көп кыздар. Өтө көбөйүп кетти. Цивилизация болгон кыздар. Цивилизация деген өзүнүн тарбиясынан болот, ал өзүнөн болот. Ата-энесинин тарбиясынан болот. Биз ата-энебиз жакшы тарбия берсе, биз андай кыздар андай жолго барбайт деген ойдомун. Саламатсызбы, сиз биринчиден айтып атпайсызбы, жана сулук салонго чыкканда эле жаңалаш чыгат депчи, андай эмес. Анткени сулук салонго чыкканда эле ар бир адам жаңалаш чыкпайт да. Жамнып деле чыгат. Ал сиздин оюңузга мен кошула албайм. Анткени сулук салонго чыкканда эле өзүн көргөзүш үчүн эмес да. Сулуулар конкурсу деп атат. Мисалы хуни келе кыздарды келип айтат, мына отбор кылгандар айтат, сен болбойсуң деп. Анткени өңү сулуу болбосо алар албайт. Денесин да ченейт, мындай төшү мынча дагы башка. 90 60 90. Ансыз албайт, түшүндүңбү? Демек алар эмнени каратат? Денесинин сулуун, бетинин сулуун карат. Ана ошого барып атат кыздар. А жерге чыкканда эле деген өлө чыпташкан кийим кийбейт да, мындай эле свободный кийинип чыкса болот да. Сен көрдүңбү суперинфон конкурсун? Суперинфон конкурсун көрдүңбү? Көрдүңбү? Кандай чыкканын көрдүңбү? Эмнесин көргөзгөнүн көрдүң да? Элдер эмнеге кол чабат ушулар? Жок, мен сизге кошула албайм. Анткени деген ага деген өтө эле чыпташкан кийим чыгып өзүнү көргөзгөн жок да, талантын көргөзүп атат да. Мисалы таланттар үчүн таланттардын конкурсу деген бар да, туурабы? Арга кийимиңди карабайт, аерден сулууң карабайт, талантты карайт, туурабы? Таланттардын конкурсу. Олимпиадалар. А берде сулуу конкурсу, сулуулардын конкурсу, бетинин сулуусун, анан денесинин сулуусун өткөрөт. Эгерде деген мындай ошол хиджаб кийген кыз деген мындай чын ниети менен Алланын деген ыраазычылыгы үчүн жана деген ошол парста ошону аткарыш үчүн кийсе, анда бул эң жакшы да мындай хиджабтычы. Анан мен ойлойм бир учурда деген мындай көп эле адамдар деген жаңылат экен, мындай ошибка кетирет экен да. Анан ошол деген ошибка кетирип аткан учурда биз билбейт экенбиз да.
азыркы учурда деген ошибка кетирип атканыбызды деп билбей эле, бирок деген бир канча убакыт өткөндөн кийин ошону биз деген түшүнүп өткөнбүз да. Анан менин оюм боюнча мындай жанагы ачык кийинген айтып атпайбы, ушулардычы анан кийин деле убакыт келет болуш керек да, ушуларды деген түшүнүп мындай түз жолго түшкөнгөчү. Рахмат. Чоң рахмат. Жогоруда Зайыр Таксыр айтып кеткендей, ошо борборго барганда, окууга тапшырганда ачык кийинип калат деп атат. Негизи деген ошо чындыгында кошулам ошо сөзгөчү. Себеп дегенде анын мындай коомунда ошо айланада жүргөн адамдар башкача кийинип жүрсө, алдагы ошолорго окшош кийингиси керек да. Ой, кийингиси келет. Мисалы деле мындай бир мешок картошкага бир чириген картошканы салып ийсең, картошканын баары чирип кетет. Жана агай айткандай, там окууну бүткөндөн кийин 11-деги бүткөндөн кийин шаарга барып, там ачык кийинип алат дейт да. Ал кишинин өзүнүн апсисин тыйып, өзүнүн денесин жапкыдай кийим кийип алып окуса болот. Шаарга барып алып эле чечинип турсий майкачан чуркап жүрөт деп атабыз. Турсий майкачан чуркаган шаардан киши көрө элекпиз го, бир чын эле агай. Примерно болсо дагычы. Анан айтып атат, сулуулук деп эмеге чыгып атат, красоты депчи. Ошондо не только кыздар чыкпайт, балдар деле апча кийиши кийип алып, шалбырап кийип алып чыгат, балдар деле чачын өстүрүп. Бала деген Кыргызстандын балдары деген чачын кыскартып, кичине мындай скромный болуп жүрүш керек. Мындай апчашка кийип алып, балдардын ичинде деле бар. Кыздардын ичинде эле гана эмес. Балдар деле мода көрсөтөт. Турсий майкачан чыгып алып, мода көрсөтөт, алар деле кыздардан кем эмес балдар. Кайсы жактан көрсөтүп атат? Ар кайсы передачалардан берет, телевизордо мен барып отуруп, мен көрөм деп айтпайм да, мен туруп мындай көрүп калам. Кедечи мындай окуп жазып атып, мындай көрүп каласың. Андан деген көрөсүң, балдарды жаман көрүнөт, чын айтканда, турсий майкачан туруп, подиумга туруп, нары бери басып атса, ошону эл карап отурат. Орустун балдарыбы? Орустун эмес, кыргыз, азыр айтканда уже кыргыздын балдарын уже тетиги Америка, Кореяны уже туруп кетишкен бүтчү. Кыргыз болдукпу уже, денебиз да кыргыз болуш керек, тилибиз да кыргыз болуш керек, кийингенибиз да кыргыз болуш керек. Агай, жанатан бери угуп отурсак, сиз Кыргызстандын цивилизациясын башка чет өлкөлөргө көп салыштырып ийдиңиз да. Мисалы Кыргызстанга Кудайга шүгүр, азыр андай эркек менен аялдарды кошуп баня ачыла элек. Мен айтып кетем, 7-апрелден кийин, мисалы 2013 азыркы патриоттор көбөйдү да. Анан ар бир эле адам өзүнүн жүрөгүндө кыргыз деп согот, кыргыз деп ата-энесин сыйласа, андай жолдорго барбайт деле. Азыркы жаштардын жүрөгүндө кыргыз деп соккондор көп эле. Анан ошондуктан сиз Кыргызстандын кыздарын жана балдарын башка өлкөгө өтө эле көп салыштырып ийдиңиз. Андайлар аз эле Кыргызстанда боло элек деле деп айталам. Негизи цивилизация дегенде эле кийимди элестетпеш керек да. Мына цивилизация деп адамдын турмушундагы жетишкендиктердин жакшы жактарын пайдалануу, мына ошол цивилизация. Цивилизация деген биринчи кезекте мына илимий техникалык революциянын жетишкендиктерин элестетиш керек. Мисалы үчүн мына могул техникалык каражаттар, телефондор, интернет, космос өздөштүрүү, мына цивилизация деген ошол да. Ошону менен цивилизация, биз космосту өзүбүз өлкө өздөштүрө албайбыз, телефон чыгара албайбыз. Бизге цивилизациянын негизги жетишкендиктери башка жактардан көпчүлүгү батыштан келип атат. Алар жакшы жетишкендиктер менен чогуу бизге жанагы батыштын өзүнө тиешелүү жана кийимдер келип атат да. Ошон үчүн биз цивилизация деп бардык дүйнө жүзүнүн өнүккөндөрүнүн жакшы нерсесин алып пайдалануу, ошонун негизинде жашоо деген цивилизация деп. Ошону менен биз жаман нерсе болсо, биздин жашообузга терс таасир тийгизген нерсе болсо, аны албай коюшубуз керек. Ал өзүбүздүн аң сезимибиз, өзүбүздүн тарбиябызга жараша болот. Ошон үчүн цивилизация дегенде ушул кийим деп элестетиш, азыркы талкууда мен ушундай эле түшүнүп калдым. Биздин жаштар дагы цивилизация деген только кийим деп элестетет дегендей түшүнүп калдым. Мен негизги цивилизация боюнча түшүнүгүм балдарга берчү дагы кыскача аныктамам ушул. Жалпы дүйнө жүзүнүн жакшы жетишкендиктерин адамзаттын өнүгүп өсүш үчүн туура пайдалануу, жаман жактарын албоо, ушул цивилизация деп элестейт. Бул коомдун өнүгүшүнө жараша ошо коомдогу жашап аткан элдин жашоо турмушуна караша цивилизация, алдыңкы жетишкендик, илимий техникалык прогресс, анан ошого жараша да көз караш болот. Туура эми 21-кылымда азыр биздин жашообуз ушунчалык бир тез арада ыкчам өнүгүп, бардык мүмкүнчүлүктөр эмнени ойлосок, ошонун бардыгын аткара турган мезгил жетти.
өзгөчө батыштын цивилизациясы, чыгыштын цивилизациясы турмушубузга терең кирди. Биз ушундан артта калбай, айрым бөлүктөрүн бизге билим, тарбия, жашоого керектүү болгон цивилизацияларды алып, өзүбүздүн менталитетке ылайык улуттук цивилизациябызды калыптандырышыбыз керек деп ойлойм. Бул эмне дегенге жатат? Бул биздин ушу улуттук ыйманыбызга, улуттук каада салтыбызга, улуттук жашоо менталитетибизге ылайыкташтырышыбыз керек. Мектептеги окуу тарбия иштери ушул багытта алып барылыш керек. Биз мына мектептеги окуу процессинде, тарбиялоо процессинде ушул багытта иштерди окуучулар менен бирдикте алып келе жатабыз. Биз талкуудан эмнени байкадык? Биздин окуучулардын көз карашынын тереңдигин, ойлоо, пикир айтуу, сунуш айтуу бирдей эмес, ар кандай болбосо плюрализм бар экендигин биз ушул жерден байкадык. Ар кимдин өз карашы, көз карашы ар кандай. Бирок эң негизги биздин маселе улуттук менталитетти, улуттук ыйман, улуттук каада салтты эч качан унутпашыбыз керек. Цивилизация деген бул өнүгүү. Биз ошо мына өнүккөн технологияга, техникага умтулсак, ошонун жакшы жактарынын баарын жакшы нерсеге колдонсок, мына ошондо жакшы болмок эле да. Тилекке каршы биз цивилизациянын канализациясына кирип кеттик. Канализация эң жаман нерселерине бузулуу, ата-энелерге каяш айтуу, ата-энелерге терс мамиле жасоо, мактануу, өзүнүн денелерин көргөзүү, мүчөлөрүн көргөзүү бул эң туура эмес нерсе. Мен айтам, бул цивилизация эмес, бул канализация. Ошон үчүн биз чыныгы цивилизациясын алайлы. Батыш бизден үйрөнө турган нерсеси бар. Биз батыштан үйрөнө турган нерсе бар. Биз батыштан алардын техникасын, технологиясын алайлы. Алар биздин иман, биздин адеп ахлакты алсын. Алар бизден үйрөнсүн, ата-энени кантип сыйлаганды, улууларды кантип сыйлаганды, өзүнүн жарын кантип сыйлаганды бизден үйрөнсүн. Чоң рахмат агай. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына келип жетти. Бүгүн биз ушул убакыттын ичинде жаштар жана цивилизация деген теманын тегерегинде азын улак сүйлөштүк. Нарын шаардык Эсенкул Ибраев атындагы номер 4-орто мектептин жаштары жана төрүбүздүн коноктору сүйлөп беришти. Жаштардын дагы оюн угуп коет деген ойдобуз. Анткени бүгүнкү жаштар эртең келечек. Калыгул бай атабыз мындай дейт: жакшы чыккан азамат элин билер, элин билген ал адам билим билер. Окуп карап, ойлонуп, илим билер, эчен түрлүү адамдын тилин билер дейт. Жана дагы Алы деген акыныбыз мындай дейт: эл жериме тынчтык тилейм бул айда, эл чөкпөсүн кайгы сана убайга. Куттуктаймын аман жетип бул жылга, дагы бир жыл жакындадык Кудайга. Биз өзүбүз өзгөрүлбөсөк, коом өзгөрүлбөйт. Жана дагы биздин данышманыбыз айтат: кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот дейт. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору нарындан коштошот. Кийинки эфирден жолугушканга чейин салам алейкум.